Ишеналы Арабаев атындағы Қырғыз мемлекеттік университетіне Қытай Республикасының Шандун провинциясынан делегация келді. Қытайдан келген делегацияны Ишеналы Арабаев атындағы КМУның ректоры профессор Айгүл Абдыраева, КМУның илим жана эларалык мамилелер жана инновациялар боюнча проректоры Айгүл Чалданбаева, эларалык байланыштар бөлүмүнүн башчысы Рахат Рай тосуп алды. Бүгін Қытай Республикасының Шандун провинциясында атайын ошол делегация биздин Ишеналы Арабаев атындағы Қырғыз мемлекеттик университетине келди. Алардын келген биринчиден максаты бизде жакында эле Кыргыз-Кытай факультети ачылды жана ошондой эле Хебей провинциясынын Хандан шаарында дагы биздин филиал ачылган. Ошол филиалды жана ошондой эле биздин Кыргыз-Кытай факультетти куттуктоо максатында дагы атайын биздин университетти тандап алышкан. Буга чейин эле биздин университетте Кытай тили адистик катары жана чет тили катары дагы бир 20 жылдан ашык убакыттан бери мектептерге биз мугалимдерди даярдап келебиз. Кытай тилин үйрөнүү аркылуу биздин студенттер арасында Кытай тарыхын жана ошондой эле маданиятын да жайылтууда зор салымын кошуп атат. Ал эми бул биздин эмгегибиз ушул Шандун провинциясынын өкүлдөрү деги эле Кытай Республикасынын биздин атайын бул жердеги ыйгарым укуктуу элчиси Девен айымдын дагы колдоосу чоң. Анткени ал ушул факультетти ачууда өзү ушул посолдагы биздин университетке атайын келип өзү ачып кеткен бул факультетти жана ошондой эле мындан ары да кызматташтыкты өнүктүрүүдө дагы Кытай Республикасынын салымы зор чоң болмокчу. Шандун провинциясынын эл аралык соода палатасы менен Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын ортосундагы кызматташуу боюнча өткөн бизнес форумга Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Камила Талиева катышып, эки мамлекеттин социалдык, экономикалык, маданий, гуманитардык байланыштарын баса белгилеп, Кытай тарабынан Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетине Шандун провинциясы тарабынан демөөрчүлүк аракеттери орун алат деген ишенимин билдирди. Бүгүнкү иш-чаранын өтүп атышы абдан маанилүү. Кыргыз Республикасы менен Кытай Республикасынын Шандун провинциясынан мына соода, экономикалык, маданий, билим берүү, медицина тармагында ошол эки мамлекеттин ортосунда достук, ынактык мамилени тастыктаган бир чоң иш-чара, чоң форум өтүп атат. Мына Кытай Республикасынын Шандун провинциясынан жүздөгөн мына инвесторлор келди. Ар кайсы тармактын өкүлдөрү келди. Айрыкча ошол билим берүү тармагынан, анан медицина тармагынан ошол өкүлдөрү келип, андан сырткары ошол өндүрүшчүлөр келди. Бул жанагы экономикалык багытта ар кандай тармакта ошол өндүрүштүк өздөрүнө ошол Кыргыз мамлекетине келип инвестиция салуу максатында ошол форум уюштурулду. Бул форумга албетте биз буга чейин бир канча даярдыктар көрүлдү. Ошол провинциянын, Шандун провинциянын белгилүү саясатчылары, мамлекеттик ишмерлери менен буга чейинки биздин ошол достук, ынактык мамиледен улам ушул форумду уюштурдук. Анан эми мына бүгүн ошол форум өзүнүн максатына жетти. Бир канча азыр проектилерге кол коюу болуп атат, кол коюлуп атат, меморандумдарга кол коюлуп атат. Анан айрыкча ошол Бишкектеги, анан Чүй облусундагы ошол биздин ондогон өндүрүш мекемелеринин ишмерлер менен биздин ошол өндүрүш тармагындагы ишкерлердин ортосунда Кытай Республикасынан келген өндүрүш тармагынын ишкерлери менен ошол кол коюулар болду. Аталган бизнес форумда Шандун Нурногунун көзөмөлдөө бюросунун жана Кыргызстандын тиешелүү ведомстволорунун презентациялары орун алды. Мен Кыргызстанга келгениме 2 күн болду. Кече күнү биз ишкерлер менен жолуктук. Абдан жакшы сүйлөшүүлөр болду. Буюрса биз Кыргызстанга чоң инвестиция салгыбыз келип турат. Биз Кытайдагы эң ири провинциялардын катарын толуктайбыз. Бизде көбүнчө курулуш материалдары жана тоо-кен тармагы, ошондой эле агропродукциялар. Ошондуктан биз тоо-кен тармагында жана курулуш материалдарын чыгаруу боюнча алдыдабыз. Ошол багыттагы ишкерлер менен чогуу келдик. Алар кыргыз ишкерлери менен жолугушууларды өткөрүп, өнөктөштөрдү тапты. Өлкө ортосунда билим берүү, маданият, спорт жана ишкердик багытында кызматташтык жакшы өнүгүүдө. Буюрса, эки өлкө ортосундагы экономикалык өнүгүүнү түптөгүбүз келет.
Шандун провинциясынан элдик курултайдын туруктуу комитетинин директорунун орун басары Ван Лян Ишеналы Арабаев атындагы КМУнун ректору Айгүл Абдраевага Кытай маданияты тууралуу китептерди тапшырды. Андан соң Шандун провинциясынан эл аралык соода палатасы Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын ортосунда кызматташуу жөнүндө меморандумга жана Шандун чет өлкөлөрү достук уюмунун борборунун бириктирген кеңсеси компаниясы менен Борбордук Азиядагы жана Кыргызстандагы чет элдик кытайлардын ассоциациясынын ортосунда меморандумга кол коюу аземи өттү.